At güçlü belletledi. Birincisi vezir, güne ola deken, tekeverlik emini, el maktasın, el görsün, men matı uşunday dep maktansanız, anda tuğandılar güne de başkesine жазылбайт экен. Екіншісі ситыр деп парда, кеп ушуну атты бана турган болсо, эгерде бирөө сураса миниңизге берип койсоңуз, бул дүйнөдө жакырчылыктан парда, ахиретке тозоктон парда дейт. Мына жөн эле бакканыңызга, ал эми Алланын жолуна деп баксаңыз, эртеге ушу мекенimди сактайын, элимди сактайын, динимди сактайын, мен болбосом балдарымды сактасын, неберелерди сактасын, эртеги кечпи, баары бир тууган дүйнөдө баары сокуш болот. Ошол үчүн да атты көрөсүз, аткандай керек. Ошондой атка суу ичкенине да сооп аласыз. Ар бир жемине, ар бир чөбүнө сооп аласыз. Жана аттын заарасы да, кезеги дагы ким ошо ат баккан кишини кыямат күнү таразасына өлчөлөт экен тууганда. Ар бир аттын басканына күнөөңүз кечирип турат, даражаңыз көтөрүлүп турат экен. Ошондуктан иншалла ат расход экен деген сөз жаман бул сөз. Садакадан мал азайбайт дейт. Sütkorluktan bereke болбойт дейт. Атка берген садака ушундай улуу экен тууганда. Ошондуктан мынакей атчылык кылып атасыздар, баарыңыздарга расход кылып атасыздар, бактырып атасыздар. Буга биз жүрөгүбүз кичине кысылып калбасын. Кудайга шүгүр, бул садаканы сооп алабыз. Буга береке келет, жакшылык келет.